үйгө кирип келгенде эле уже башкача, уже өзүң квартираңа ачып кирип келгенде эле ашыйне баары башкача болот экен. Ошо азыр үйдүн ичин көрөсүңөр. Эми ремонту деле жок, бирок жашаса болот да негизи. Амансыздарбы мекендештер. Бүгүн ийгиликтүү дагы бир сделканы аяктап бүтүрүп, азыр кардарыбыздын үйүнө жөнөдүм. Кардарыбыз жөнүндө айтсам, Тургунагалиев Саматбек бизге январь айында кайрылган. Амурский областынан келди өзү негизи. Ошо азыр сделка аяктап келип атабыз. Буюрса метро менен, метродон чыгып бияка где-то 15 мүнөт эле маршруткада келип алдык. Ошо алганын себеби эми акча топтолбойт негизи. Любой убакта сатып туруп кетип кала бересиң, недвижимость. Секинен сала берген жакшы бир жагы. Экинчиси ошо мен келгеним уже Амурдан келдим. Биринчи Амурдан баштаганбыз да. Бул системанычы. Ошол жактан баштап, аяктан карап алам деп аракет кылып, аяктан банк жок үчүн Москвадан алып калганга туура келип калды да. Атайын Москвага келдим. 4 күндөн бери 3,5 миңден төлөп бир жерде жашап аттым эле. Анан кийин Кудай жалгап биздин хозяйка күлүштү берип калды эмеден кийин эле. Аванс жаткызгандан кийин элечи. Анан ошо үйгө кирип келгенде эле уже башкача, уже өзүң квартираңа ачып кирип келгенде эле ашыйне баары башкача болот экен. Ошо азыр үйдүн ичин көрөсүңөр. Эми ремонту деле жок, бирок жашаса болот да негизи. Жакшы, свети бар, газы бар. Кенен. Эмнесине карап алдыңыз үйдү? Үйдүн берде основной тынч экен негизи. Тынч экен. Анан кийин мектептер жакын, садик жакын. Аябай жакшы жер экен өзүчө. Вакансиясы жакшы жер экен да. Бул жакта өзүңүз жашайсызбы же координаторго бастыңыз? Азыр негизи 11 айга договор кылып квартираны коюп кетейин деп атам да. Уже сүйлөшүп койдук буюрса. Аны деле уже там да эмете элекмин, бирок сүйлөшүп койдук да. Анан кийин буюрса уже колго тийди го. Баары жакшы. Эми ушу эмени күтүп атабыз, банктын эмесин. Анан кийин акча өтүп калды эле. Кудай кааласа оформлять этет. Анан кийин тиги хозяин эме өткөзүп берсе бардыгын. Буюрса 11 ай. Ишен алдыңызбы? Ишеничиңизди актадыкпы? Мен башында негизи эле буну канча жылдан бери эле эметип жүргөм да. Изилдеп, Самара менен сүйлөшүп, анан мен көп видеолорун көрөм, бияктан көрүп, изучать этип жүрүп анан акыры алдым. Бирок алгандан кийин деле жаман көп созулуп кетпедиби? Ыраза ызычуу. Өзүм чыдабайм да. Анан ушундай деп мен бир жагынан келиним демени запорду берет да кой. Сен дагы алданып атасың депчи, буга чейин алданганбыз да Кыргызстанда. Анан ошондой нерселер болуп калды. Бирок жакшы эле. Бардыгы ойдогудай. Айрыкча ушу квартирага кирип келгенде аябай жаңы башкача болдум да. Ошо азыр квартиранын ичин көрөбүз. Ошо наркыдон да. Соседтери жакшы деп атпайбы?
болгон болду. Ремонт кылышат, э? Яктарда полный алыны салып туруп